Титаник бололу бияктан. Титаник ныры кандай эле? Козу кирилибиз бар. Менин катталуучуларым үчүн кандайдыр бир арзандатууларды кылып бересизби? Сиздин атыңызды айта турган болсо, сөзсүз түрдө скидка кылабыз. Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары. Биз бүгүн ушул жерде пароходто сейилдегенге келип калдык. Бул жакта көптөгөн биздин кыргыз мекендештер жана ошондой эле өзүбүздүн кыргыз жигити Бекболду мырза ушул корабльдарды атайы арендага алып, биздин мекендештер үчүн көптөгөн жакшылыктарды өткөзүп берип, бул жактан той өткөзүп берип, жана ошондой эле көптөгөн концерттерди дагы уюштуруп турат. Азыр биз ошолордун бирине катышып калган учурубуз. Анда эмесе мекендештер, мен менен жүрүңүздөр. Ичинде канча столу бар, кандай жайгашкан, баарын сиздерге көрсөтүп берем. Жүрүңүздөр. Мына мекендештер, караңыздар, бул жакта мынтип өзүбүздүн кыргыздын суйкайган кыздары ушундай борсок, каймак менен тосуп алышат сиздерди. Андыктан бул корабльга келген дагы, келбеген дагы арманда мекендештер. Жана ошондой эле бул жактан да сиздерге баарын көрсөтүп берем. Мына караңыздар, келгенде ушундай болгон барный стойка, мына ушундай болгон чоң залда. Ушул жерде сиз жөн гана келип ойноп кетпестен той дагы өткөзсөңүз болот мекендеш. Андан сырткары мына караңыздар, ар бир столдо 7-8 адамдан отурат экен. Бул жакта биринчи тамагы, экинчиси жана ошондой эле салаттын түрлөрү, борсок, каймак бардыгы бар. А бул жакта сахна. Бул жактан да көптөгөн концерттер өтүп турат мекендештер. Мына караңыздар. Бардык ушу биздин кыргыз мекендештер корабльга келип, Москваны бир айланып эс алып кетиңиздер. Анда биз менен бирге болуңуздар, сиздерге толук маалымат алып берем. Ушул Москванын бардык кооз жерлерин ушул корабльда көрүп, жана ошондой эле ушул жерде саякат кылып, сейилдеп кетсеңиздер болот. Азыр бул жакта экинчи этаж бар. Азыр экинчи этажына да чыгып, мен сиздерге баарын көрсөтүп берем. Андыктан жүрүңүздөр менен. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле экинчи этажында бул жакта эгерде сиздер ызычуудан чарчаган болсоңуздар, анда ушул жакка чыгып эс алып, фотосессия кылып, жана ошондой эле досторуңуз менен акырын өзүнчө тема сүйлөшө алам десеңиздер, ушул жер керектүү жер экен. Караңыздарчы. Москва, привет! Андыктан келиңиздер. Караңыздарчы Москванын кооздугун. Ну, албетте биздин Кыргызстанга жетпейт. Титаник бололу бияктан. Титаник ныры кандай эле? Короче, Титаник окшобой да, жанымда Джек жок, потому что Джек камераны кармап турат. Бул сиздер үчүн кыскача тамаша, достор. Андыктан келиңиздер мына ушул жерге. Бул жакта азыр погода как раз сонун. Азыркы учурда бүтүрүүчүлөрдүн дагы аябай эмеси көп болуп атат, отуруштары. Бүтүрүүчү болсоңуз, же болбосо той өткөзсөңүз, кыз узатып, же уул үйлөп, же болбосо туулган күн өткөзсөңүз, анда мына ушул корабль сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Бүгүн апамдын туулган күнүн куттуктап келгенбиз. Кимдин туулган күнү? Апамдын. Туулган күнүңүз менен эжеке, бар болуңуз. Кыздарыңыз менен эс алганы келиптирсиздар. Сизге жагып атабы? Жагып атат. Биринчи жолу? Биринчи жолу. Сизби? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы отурасызбы? Жүрүпбүз. Корабльга бүгүн ушул корабльга биринчи жолу чыгып атасызбы же буга? Биринчи жолу ошо Нижний Новгороддон келдик да, неме. Нижний Новгороддон келдиңиздер бул жака. Эс алып кеткени. Эс алайык деп. Анан немеңерге Аллахтан буйрук экен, келип калдык. Кудай кааласа, мына силерди неме күтүп алган немеңерге тазым кылабыз да. Как дела? Хорошо. Как тебе в кораблике, нравится? Да. Кыргызча сөйлөй аласыңбы? Жок. Ты не понимаешь? Я не понимаю по-киргизски. Ладно, желаю тебе хорошего настроения. Спасибо. Да, эс алуу болот да, кадимкидей. Күнүгө иштен тышкары эс алуу. Биз өзүбүз чакырылган үчүн келип ушул жерде отуруп, рахмат ушундай чакырып биз эме алган үчүн. Рахматымды айтам. Бекболдуга ыраазычылык айткыбыз келет да. Урматтуу мекендештер, мына ушул корабльди арендага алып, биздин кыргыз мекендештерге жакшы маанай тартуулаган биздин кыргызымдын мырзасы ушул Бекболду мырза. Азыр Бекболду мырзадан да толугураак маалымат алып, бул жакта бүт ушул корабль боюнча көбүрөөк маалымат алып берейин. А сиздер болсо каналга катталып, лайк басып, биз менен бирге болуңуздар. Эгерде сиздердин да ушул корабль боюнча суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Бекболду мырза окуйт жана сиздерге жооп берет. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, биринчиден чоң рахмат. Вактыңыздарды бөлүп келип ушу бизди тартып атканыңыздар үчүн.
Экинчиден ошол аракет кылып атабыз. 2017-жылы баштаганбыз биринчи рейстичи. Мына уже 7-8 жылдан бери Кудайга шүгүр опыт алып, колдон келишинче аракет кылып, азыр уже көптөн бери тааныйт. Мына YouTube'дан деле көргөндөр болот. Вот акчасы 2,5 миңден. Ошо 2,5 миңдин ичинде теплоход өзү 6 саат калынат. Жарым саат чыгып, жарым саат түшкөн үчүн 5 саат толук суунун үстүндө жүрөбүз да. Ошол 5 саат сүзгөн учурда дискотека кылып беребиз, конкурстарды уюштурабыз. Азыр могу жакта YouTube'дан дагы көрөбүз. Бийчи кыздарыбыз бийлеп беришет, алар дагы интерактив кылышат, колдон келишинче. Туулган күн ээлерин куттуктап, колдон келишинче беребиз, белектерибиз менен эме кылабыз. Ошол 2,5 миң ичинде плюс тамак ашыбыз бар. Эң сонун. Тамак аштан мисалы аш берилет, бир тамак. Ошо аштан сырткары салаттарыбыз бар, суусундуктарыбыз. Эми суусундуктардан дагы, например, 10 адам айта турган болсок, 2 литр кола, 2 литр фанта, 2 литр султан чай и негазированный 2 литр. То есть 10 адамга 8 литр суу чыгат. Фруктусы бар, мына сезон башталып калды, арбуз бар. Столдорду тарттыңыздар ушу да? Тарттык бир аз. Ошол жактан дагы көрсөңүздөр болот столдорду. Өзү урматтуу мекендештер, бул Бекболду мырзага бул жака бул корабльна келе элек болчу, мына былтыр дагы иштеп жүргөндө келип жүргөнбүз. Анан азыр сизден сурайын деген, былтыр деле 2,5 беле же кымбаттап кеткендей сезилет? Былтыры 2 миңден болчу. 2 миңден болчу, э? Быйыл 2,5 миңден. Экиси биринчи өзүңүздөр продукттар кымбаттады, экинчиден корабльге бир аз сумма кошулду да. Ошондуктан бир аз быйыл эме кылган. Дагы бир эмеси, көпчүлүк адамдар былтыр суранды да. Бека могул сен конок чакыра турган болсок, мындай VIP коноктор болсо, пасудан одноразовый экен. Ошого доплата кылып бир жолун таппайсыңбы деген үчүн биз быйыл VIP меню кылдык. Эми ал адам башына 3 миңден. Ал учурда столундагы эмне коюлган болсо, бардыгы фарфорный посудага коюлат. И ошондой эле өздөрүгө дагы сервировка, бокал, тарелка, вилка, ложка дегендей, мына сервис улучшать этип атабыз да, колдон келишинче. Эң сонун. Действительно, ошондой адамдарыбыз бар да, биздин мекендештерибизчи, которые уважаемый адамдарды чакырып конок кылам дегендерчи. Ошолор үчүн дополнительный эме кылдык. Ал учурда сөзсүз түрдө доплата не только вот посуда, плюс суусундуктардан да кенен коюп беребиз, салаттардан коюп беребиз, фруктадан коюп беребиз. Эң сонун. А бул жака өзү канча адам батат общий? Могул бизде Рио 4 деген теплоходубуз 330 адамдык теплоход. Азыр бул жерде өтө кенен месте кылганыбызда азыр 200 адам отурат ушул жердечи. Ушул жерде общий азыр 200 адам. 300 адам болгондо могул жерге ортолукка дагы 10 стол коюлат да. Ошондо бул жагы тааныс болуп болот, ошондо деле тааныс болуп өтө чоң. Эң сонун. А бул жактан той өткөзсө эгерде ошо тойдо дагы мындайча айтканда фарфоровый посуда коюп бересиздер, да? Если той өткөзө турган болсо, алдынан сөйлөшөбүз. Канча адам болот мисалы? Бизде азыр 4 теплоходубуз иштетебиз. Бул 100 адамдык, 200, 270, анан 320 адамдык. Анан азыр ремонтун бүтүп калса, буюрса 500 адамдык дагы рейске чыгат. Ошондо 5 теплоход болот ошону менен. Адамдын количествосуна жараша посудасын сүйлөшүп той өткөзсөк болот. Анткени тойдо мисалы могул эме стол стулдарга дагы мүмкүн болушунча чехол заказ бергенбиз. Чтобы действительно как ресторан, мындайча айтканда, сервис чтобы было хорошо. Ошонун үстүндө иштеп атат азыр ошол. Эң сонун. Жана ошондой эле сиздерге ушул козу гриль дегендерди киргиздиңизби же еще киргизе элексизби? Козу грилибиз бар. Бир чайхана менен иштешебиз. Ким ошол козу грилге заказ берем десе, анын акчасы отдельно оплата болот. Заранее айтыш керек. Ошол келе турган күнү биз айтып, заказ кылдырып, доставкасы менен алып келип берегенге жардам кылып атабызчы. Кече күнү эле ошо Роза Шакирова ошолор келип, Азиз айым келип концерт коюп кетип атышат бул жакта. Ошо концерттер кандай болуп калат? Концерттер келген адамга дагы зависит этет, бирок биз ушул ценаны сакташ үчүн мүмкүн болушунча 2,5 миңдин ичинде ошол нерсени кылганга аракет кылып атабызчы. Чтобы концерт болгондо 3 миң эмес дегендейчи. Бирок эми кайсы ырчылар келет, ошонун дагы зависит этет. Эгер более такой известный, мындайча более дорогой артисттер келе турган болсо, анда 3 миңден болот. Бирок ошол концерттер дагы уюштуруп баштадык быйылчы. Мындайча айтканда стоящий деңиз. Да. Бул жак ошо сахна экен да, бул жактан ырдашып, бул жакты сахна кылып жасаган, өзү жасап беришти. Былтыры биринчи сезондо жасашты. Именно ошондой концерт уюштурганга, конкурстарга, башка нерсеге, мындайча айтканда бир аз эме болсун депчи. Сахна ошондой заказ менен жасалды да, бул. Алдын жок болчу. Сонун. Эгерде ушул келип сиздерден туулган күн өткөзсө бул жакта, туулган күндөргө кандайдыр бир арзандатуулар барбы? Туулган күндөргө сөзсүз түрдө скидка кылып атабыз. Ошондой эле бул жака сахнага алып чыгып, микрофон менен куттуктап, музыкалык белек берип, ошондой эле биздин өзүбүздүн дагы кичинекей белектерибиз бар. Ошолордон берип, анан небольшой, мындайча айтканда, кусочек торттор менен, свечалар менен көңүл буруп, внимание кылганга аракет кылып атабыз. Эң сонун.
эгерде той өткүзсө адам башына также 2,5-дан же андан көбүрөкпү? Той өткүзө турган болсо аны сүйлөшөбүз. Анткени биз азыр бир эле тамак беребиз, ашкачы аш эле беребиз да 2,5 миң ичиндечи. Эгер той боло турган болсо, ал жерде адамдар может ошол бир эле тамак менен макул болот. Эгер макул болсо, сумма өзгөрбөйт. Если дополнительно, например, курдак кошом дей турган болсо, же шорпо кошом дей турган болсо, коюну пиширтиш керек болсо, анда это естественно сүйлөшсө болот, андай эле нерсе. Просто могу теплоходто жасалбаган үчүн кухнясы чоң кухня эмес да. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча сырттан даярдап келебиз да баардык нерсеничи. Эң сонун. Анан ошо сизден дагы бир суроо бере кетейин. Менин катталуучуларым үчүн кандайдыр бир арзандатууларды кылып бересизби? Сиздин атыңызды айта турган болсо, сөзсүз түрдө скидка кылабыз. Уктуңуздар мекендештер, Алсу медиа каналынан деп кошо келсеңиздер. Алсу YouTube каналынан деп сөзсүз түрдө басым коюп айта турган болсо, биз дагы басым коюп скидка кылып беребиз. Эң сонун. Анан мекендештер, сиздерге ушул жерден бир жакшы жаңылык айта кетейин. Бекболду мырза бул жерде кыргыз мекендештерибизге жөн гана ушундай жакшы маанай тартуулабайт. Бул жигитибиз актер. Жакында эле ушу Баткен тасмасы киносу тартылып бүттү. Биринчи части тартылып бүттү. Мына ошол жакта Бекболду мырза катышкан, жакында кинотеатрлардан көрсөтүп баштайт жана ошондой эле YouTube'га, интернетке баарына чыгат. Кече жакында экинчи частын тартып баштадык. Ал жакта мен Алсу кызыңыздар катышып атам. Андыктан Баткен тасмасын баарыңыздар көрүңүздөр. Анда биз дагы дальше тартып барып көрсөтсөк болот. Плантасы. Урматтуу мекендештер, мына ушул экинчи этажы сиздерге жана да бир аз мен көрсөтүп өткөнмүн. Азыр Бекболду мырзадан дагы толугураак маалымат алайын. Бекболду мырза, ушу мен сизден сурабай калып турмун да, саат канчадан канчага чейин теплоходдун графиги жана ошондой эле билеттерди кантип алышат? Онлайн же офлайн же келип алып эле мен да отурам бүгүн пароходко да эле алып отурса болорбу? Жок, биринчиден бул билет темасына келе турган болсок, электронный кылып атабыз азыр. То есть акча которот. Которгондон кийин чек жөнөтөт, ошол чектин негизинде биз аларга электронный билет беребиз. То есть столдун номери, кайсы столдо отурушат и номер билет. Анткени баягы чтобы келгенде менин ордум кайсы, менин столум кайсы деп чырып-чырбашпаш мындайча айтканда да, бардак болбош үчүн мындай айткандачы. Ошондуктан эртеле биз айтабыз. Анан кийин бул жака келгенде да өзү баягы билетти көрсөткөндө колуна бирилок тагабыз. Ошо бирилоктун негизинде кирет. Анткени могу биз корабльди арендага алганда бизге капитанды кошуп берет, ошондой жардамчыларды кошуп берет да. Ошондуктан эшиктин алдыдагы эки контролер турат. Ошондуктан аларга бирилок эле көрсөтүп коет да. Ошонун негизинде кирип отурушат. Анан саатыга келе турган болсок, биз основной ошо кыргыздардын выходнойго турлаганга аракет кылабыз. Ночко, например, да, жумуштан чыгып, суббота кечинде чыгып, келишет, до утра бийлешет, эс алышат, эртең менен барып эс алышат, чтобы биринчи күнү кайра жумушка чыгыш үчүнчү. Мына жакында 31 майга ночноюбуз бар. Анда ошол эле күнү вечерний дагы бар, воскресенье кечки саатка. 5:30-дан 11-ге чейин. Основной өзү 5 сааттык да биздикичи. Анан иногда центрге болгондо причалага байланыштуу бир жарым саат суда болушу мүмкүн. Ошондуктан атак 5 саат. Эң сонун. Анан кайсыл жерден, вот, например, речной вокзалдан чыксак, кайсыл жерге чейин барып кайра келет? Бул 5 сааттык прогулка болгондуктан 2,5 саатта кайерге сүзүп бара алса, ошол жерден кайтат. Анткени дагы 2,5 саатта ордун алып келиш керек. Анткени көпчүлүгү машина менен келишет. Азыр биздин мекендештер көбү таксиде жүрүшөт, машинада жүрүшөт. Ошондуктан машиналарды коюп, жылган үчүн кайра ордуга алып келебиз да. Ошол. Эң сонун. Анан экинчи этажыңыздарды карасам, бул жак бош, элдин баары эле бул жакта прогулка кылган жагат экен да. Анан кээ бар да, биз өзүбүздүн компания менен отдельно бизге музыка деле кереги жок, отдельно ушул жака коюп бергиле дегендерге жасап бересиздерби? Ооба, жасайбыз. Өзү экинчи этажга ушундай тема үчүн биз стол жасабайбыз да. Аракет кылабыз, стол жасабаган. Эмнеге дегенде, биринчи этажда бийлеп, ушундан чарчаган адам чыгып, сууду карап, сууга сырын айтып, да, суу менен сүйлөшүп, сөткө түшүп, бираз эс алсын деген максатта кылбайбыз да бул жака местанычы. Бирок если прям суранып, без этого никак деп эме кылса, бир чекесинде бир мындайча айтканда адамдарга тоскоолдук кылбай турган даражада место кылганга аракет кылып беребиз. Рейстер ближайший только 31 май элеби же дагы бар? Жок, ближайшийдан бизде азыр 31 май, 1 июнь, 6 июнь, 15 июнь, 22 июнь, анан июльнын 5-иге чейин пока алдык. Ошондо августтун аягына чейин жүрөсүздөр, э? Сентябрга чейин. Былтыр сентябрдын 25 акыркы рейске чыкканмын. 25-ине. Эми бул биринчиден талапка жараша, экинчиден погодадан дагы зависит этет. Анан адрести койгондо биз баягы адамдар чалат да, же болбосо сурайт, ошондо биз адамдарга маалымат беребиз да. Центрге чыккыңыз келеби, же болбосо чоң корабльге чыгып, областка чыккыңыз келеби депчи. Анткени центрге жүргөн теплоходторубуз кичине, сиз көргөнсүз, 100 адамдык теплоходторубуз.
алар Коломенскийден жүрөт дагы, алар Воробьево горыга чейин барат, шахматный ряд, паркультура, Воробьево горыга чейин барып кайтышат. Ошондуктан билет алганда сураса болот да. Центрге баргыбыз келип атат, же болбосо Речнойдон областка деле болот, бирок чоң болсо, ушундай кенен болсо дегендерге ошол адамдын өзүнүн каалоосуна жараша дегендейчи. Эң сонун. Анан былтыр эсиңизде ушул тартып аткан учурда көп эле адамдар деген комментарий жазбады беле? Барсаң полицейскийлер турат экен. Мен чөтө азыр бүгүн кирип келатып полицейскийлерди көрбөдүм. Рейс башталды, бирок 1-июндан гана договорубузчу. Июндун 1-инен майрам башталат. Ошол күндөн баштап ар бир рейсте бизде 6дан полицейский берет. Чтобы мол масштабный адамдарды келип кетишини контроль кылыш үчүн, чыр чыкпаш үчүн, уруш чыкпаш үчүн атак документ текшербейт. Коркпой келсе болот да, бизге келсе. Мекендештерге ошону айта кетели. Мекендештер былтыр эсиңиздерде болсо, жок биз барбайбыз деп ошо билет алып алгандар дагы алыстан 6 полицейскийди көрүп эле качып кеткендер, аркага кайтып кеткендер болгон. Ошол адамдарга айта кетели. 6 полицейский 1-июндан баштап договор боюнча иштешип баштайт. Сиздер ушул биз корабльди алганыбызда булар бизден сурайт да, адам количество көп болсо, масштабный болсо, бизден эмне жардам дейт. Анткени аларга деле ал нерсе керек эмес. Чыр чыкса, муштаж чыкса, например, эми бул көпчүлүктө боло турган эле нерсе. Экинчиден ошол булар баягы корабль токтотуп, адамдар мындайча айтканда сууга түшүп кетпестен, тынч чыгыш үчүн буларды мындайча айтканда биз ушул корабльди арендовать этип атканыбыз үчүн да, ошол бираз бизге жардамы болот да. Ошондуктан договорду өзү 1-июндан баштайт. Biz просто быйыл шашып бетирак чыктык тургунчу. Ошол. А так коркпосо болот алардан. Алар документ текшербейт. Алар биз менен иштешкен, жакшы мындайча айтканда, ошо коопсуздукту караган адамдар. Эң сонун. Полицейскийлер. Сизге чоң рахмат. Полицейскийлерден коркпой келерсиздер. Толук эле маалымат сиздерге алып берген аракет кылдым. Бирок дагы деле коштошпойбуз. Азыр алдыда дагы сонун ушул теплоходдо эс алып, кандай отуруп кетишти, кандай десем, кандай эмнели? Маанайлары кандай болду, ошондой сыяктуу ар бир ушул жердеги коноктордон дагы, келген коноктордон дагы сиздерге кичинекей болсо дагы отзыв алып берем. Андыктан коштошпойм, жылбайбыз, аягына чейин көрөбүз видеону. Анан баса ушул Бекболду мырзанын номер телефонун жана ушул причалдардын ближайший рейстерин, келе жаткандагы жакынкы рейстерин баарын мен экранга жазып койдум. Андыктан чалып, Бекболду мырзага кайрылып, мен Алсуу медиа каналынан десеңиздер, сиздерге скидка да кылып берем. Сөзсүз. Алсуу YouTube каналынан алдык деп чала турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө скидка кылабыз. Белектерибиз дагы бар. Мисалы бүгүн көп билет алгандарга өзүбүздөн дагы ошол продукциялардан подарка кылып, мындайча баары пока жакшы эле. Бирок көрөбүз, угабыз сунуштарыны, ойлоруну. Эң сонун. Ошондой эле дагы да болсо айта кетем, эгерде суроолоруңуздар болсо, комментарийге жаза кетиңиздер, же болбосо экранда турган номерге чалып эле өзүнө түз байланышып сурасаңыздар болот. Комментарийди сөзсүз түрдө Бекболду мырза окуйт, сиздерге жооп берет. 27-ге 4 связдабыз, бирок кече 5те чалып берет эми. Билет алам деп. Бүгүн келди 4 билет алыштычы. Так что чалсаңыздар любой момент жооп беребиз. 5те деле? Ой, элестет, 5те чалып тур. 4 билет керек депчи. Чалгыла 5те деле. Рахмат. Поэтому нормально. Жактыбы сизге бара? Жылдагыдан бир өзгөчө болду, ооба, ойдогудай. Дагы бир жолу куттуктайбыз эжеке. Рахмат. Калгандарына келгиле деп сунуш бересизби? Берем. Өзүм дагы келем. Келиңиз дагы. Рахмат кызматыңарга. Аман туруңуздар, макул. Сизге баары жактыбы? Баары жакты. Мен да видеого тартып ушундай сонун теплоходдо жүрөбүз, келип көңүл ачып кеткиле. Бүгүн 25-05 2025 10 жылдык, 20 жылдык, 40 жылдыктар менен 300 киши менен отурабыз деп эмеге жиберип койдум басабыма. Эң сонун. А сиз канча жыл болду окунуп бүткөнүңүзгө? 34 жыл болду. 34 жыл. Анда буюрса 40 жылдыгыңызды да ушул жерден өткөзөбүз. Эми Кудайым буюрса, Аллах насип кылса, Ооба. Рахмат, аябай жакшы көңүлдүү өттүк. Аллахым ыраазы болсун силерден да. Ушундай клиенттериңер келип турсун, жакшы ийгилигиңер артып турсун. Ден соолукта болгула, баарыбыз алыс жакта жүрөбүз, мигрант болуп, эл жерибизге аман эсен кайталы. Рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Рахмат. Саламатсызбы? Кандай өттү? Сонун. Жактыбы кече? Оле жакты, оле. Баарын чакырасызбы? Келди. Макул. Саламатсыз. До свидания, спасибо большое. Понравилось? Да, удачи, счастливо. Спасибо, до свидания. Кандай прогулка кылдыңыздар? Сонун, Жактыбы? аябай сонун, баары көңүлдүү, салкын, суда сонун. Келесиздерби дагы? Дагы келебиз, Кудай кааласа. Келиңиздер деп туугандарды, мекендештерди чакырасызбы? Конечно, чакырабыз. Албетте. Сизге чоң Рахмат рахмат. сиздерге дагы чоң.
Рахмат. Алсу медиа каналына хатталып коебуз, а? Хорошо. Кандайсыздар? 40 жылдыкты жакшы өткүзүп алдыңыздарбы? Ооба, сонун аябай жакшы тоздук. Оюңуздагыдай өттү бардыгы? Өнөктөрүңүздөр сонун экен. Рахмат чоң. Ийгилик кечке барыңыздар. Оюнда аябай чуркап чарчаган жоксузбу? К сожалению, утулуп калдым. Ничего, жашоодо утулбасак болду, главное. Туура. Рахмат чоң. Келиңиздер, Жакшы настроение тартуулаганга үчүн дагы сөз келебиз буюрса. Эң сонун. Келиңиздер, барыңыздар. Мен мисалы көп көрөм сени, Алсу медиа деп. Урматтуу мекендештер, сиздерге толук эле маалымат алып бергени жана ошондой эле ушул теплоходдун толук эле бардыгын видеого чагылдырып бергенге аракет кылдык. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, экранда турган номерге чалып, жана ошондой эле болбосо өзүңүздөр комментарийге жазып койсоңуздар, суроолоруңуздар сиздерге сөзсүз түрдө жооп беришет. Жана сиздер дагы бүтүрүүчү болсоңуз, 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык, 40 жылдык жана ошондой эле туулган күн, той, мареке баарына ушул теплоходдон келип, сиздер дагы тойлоруңуздарды жакшы марекелерди өткөзүңүздөр. Анда эмесе мекендештер, мына ушул эле теплоходдон 31-май күнү жолукканча сак саламатта калыңыздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан чектигирде кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ушул көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес бересат.